бир күндө элестетиңиздер 7 декабрь күнү 2 миллион 345 миң просмотр болуп турат. Окууга деген ниетиңиз негизи эле неден пайда болду? Сизден көрүп калдым ушул өтө чоң байгелерди коюп атканыңыздычы. Мындай Умрага жолдомо, машина, машина, үй. квартира, машина чындыгында баасына татыктуу курс экен. Тааныштырып кетейин, 3 баласы бар, Талас жергесинде жашайт. Мынакей ушинтип окуучубуздагы 100 миң катталуучуну багындырып, 100 эмес, 155 миң подписчикти өзүңүздөр көрүп тургандай, мынакей экранда караңыздар. 155 миң катталуучуну 28 күндө эмес, 23 күндүн эсебинен багындырып отурат. Анда эмесе жалпы тарыхына келсек, 24 ноябрь күнү 2025 жылы алгачкы 2 ролигин салган. Алгачкы 2 ролигинен 2 просмотр болуп отурат. Андан кийин эле 65 просмотр, 123 ошентип барып олтуруп, бул жакта 7 декабрь күнү элестетиңиздер. Бул азыр подписчиктердин саны экен. 26710 катталуучу. Элестетиңиздер. Буга чейин окуучубуз ажынайым YouTube'да окуган эмес, бир дагы мындай YouTube боюнча кызыгып алып барып көрөйүн деген ой болгон эмес да. Бизде конкурс мезгилинде ноябрь айында окуп калды. Жана 1-орунга ээ болбосо дагы, зато 3-орунга ээ болуп, ушундай результатты көрсөтүп отурат. Ага себеп эмне болуп калды? Анткени бир аз кечирээк баштап калгандыгы үчүн. Болбосо балким сиз именно 1-орунду алып калышыңыз толук мүмкүн эле. Мынакей бул жактан карай турган болсок, бул катталуучулардын саны. Элестетиңиздер, бир күндө сиздин YouTube каналыңызга ушунчадан катталуучу келип атса, 18 миң катталуучу, 26 миң катталуучу, ал эми просмотр жагынан канча болду дегенде, жалпы 23 күндүн эсебинен 13 миллион просмотр болуп отурат. Буйруса аналитика жагынан дагы обновление болуп, монетизацияга жетип гана калды. Бул жактан. Бул жерде азыр 13 миллион болуп турганы менен тигил жакта обновление бир канча убакыт кармайт дагы, ошентип YouTube'дан кирешиге дагы жетерине аз калды. Бирок бир таң калыштуу нерсе, YouTube'дан кирешиге чыга элек жатып, каналында уже 155 миң катталуучу топтоп олтурат. Ошону менен биргеликте YouTube'дан күмүш кнопкага дагы жетип олтурат. Кандай гана сонун учур. Бул жерден эң көп болгон просмотрун карай турган болсок, бир күндө элестетиңиздер, 7 декабрь күнү 2 миллион 345 миң просмотр болуп турат. Бир жалпы каналында бир күндүн эсебинен. Ал эми 8 декабрь мен 27 жашка чыккан күнүмдө, тагыраагы туулган күнүмдө десем болот, 2 миллион 200 миң просмотр кылып отурасыз да. Бул нерсе дагы азаматсыз дейт элем, чындыгында бул дагы биздин окуучуларыбыздын арасынан жасалынган рекорд десем болот. Анткени мындай рекордду бизде буга чейин 4 жылдан бери окутуп келатабыз, бир дагы багындыра элек болчу. Ал эми азыр бул жактан окуучубуздун өзүн тааныштырып кетейин. 3 баласы бар, Талас жергесинде жашайт, үй бүлөлүү, ошондой эле өзүнүн жеке ишмердүүлүгү дагы бар Instagramда. Бизде өзүбүздүн дагы сатуу менеджерлерибиз бар. Жалпы ошол YouTube курсубузду ишмердүүлүктү алып баратканда, аларды окутуп үйрөткөн көпчүлүк менеджерлерибиздин тарбиялоочусу мына ушул Ажина айымыбыз болуп саналат. Мындайча айтканда, биздин биздин кадрларыбыз бул жактан чыгып атса, ошондой эле өзү дагы YouTube курсубузга келип, биздин ичибизден көрүп баамдап атат. Эми сиз өзүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Биринчиден сиздерге рахмат. Сизге ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушунча адамдардын жоопкерчилигин өз мойнуңузга алып, аларга киреше тапканга үйрөтүп келатасыз. Негизи курс окутуу бул чоң жоопкерчилик. Анткени өзүм курс окуткандыктан жакшы билем. Сабак жаздырыш эле бул чоң мээнет да. Аны бир жаздырганда эле болуп калбайт. Кайра жаздырып, монтаждап, канча деген уйкусуз түндөр өтөт. Анан ушунча окуучуну окуткандан кийин дагы мындай ушу иштеп кетсе экен, киреше тапса экен деп ар бир эксперт ойлойт. Анан сиздин мен премиум тарифиңизди окудум. Ушунчалык ыраазычылык билдирем. Өзүңүздөн кайтарым байланыш алып аттым убагында. Чындыгында баасына татыктуу курс экен. Мурда таң калчу элем, эмнеге кымбат сатат депчи. Анткени мен көрүп калам, рекламалар чыгып калат. Ушу YouTube'ду 300 сомго үйрөтөм дегендерди да билем да. Анан сиздин эң кымбат тарифиңизди окуп, мен эмне үчүн баасы ушундай кымбат экенин өз көзүм менен көрдүм. Сапатына 100% жооп берет экен. Негизи любой нерсе баасына жараша болот го. Ошого татыктуу экен да. Анан сиз өзүңүз ушундай бир жыйынтыкты буга чейин кыла эле келеңиз да, YouTube тармагында негизи окуй эле келеңиз. Анан окууга деген ниетиңиз негизи эле неден пайда болду? Мен YouTube'дан акча тапкандарды угуп жүрчүм, бирок прям таанышымда жок болчу да, мынакей таптым дегенчи. Анан анча деле маани берчү эмесмин. Бирок сизге
сизге катталып көптөн беле көрөм. Ушу курсуна окуйн деп эмес, Кыргызстандагы эң мыкты, күчтүү эксперт катары таанып, анда карап жүрчүм да, байкаштырып. Анан кийин жолдошум кызыгып калчы. YouTube'дан акча тапкан таанышы бар экен. Анан айтып калып, ал $200, $300 табат экен деп. Анан ошентип айтып калып, анан сизден көрүп калдым ушул өтө чоң байгелерди коюп атканыңыздычы. Мындай Умрага жолдомо, машина, машина, үй. квартира, машина, негизи машина же квартира эле коет го бирөө. Сиз бир учурда 3 чоң байгелерди койгондо чындыгында мен үчүн мотивация болуп кетти. Курстун акыркы күнүндө, акыркы сааттарында катталып калдым. Премиум тарифине балким утуп алам депчи. Ооба. Анан бүт жумушумду жыйыштырып, ушуна бир аракет кылып көрөйүн дедим. Анан жалпы контентиңизге канча убакыт жумшайсыз? Башында бир аз көбүрөөк жумшап аттым. Азыр болсо мен бир видеону 2,5 минутада тартам. 2,5 минутада бир видео тартасыз. Тартам, монтажга 5 минутта кетет. Жүктөшүңүз менен 10 минутта. 10 минутта. То есть бир видеону YouTube'га салыш үчүн бир күндө 10 минут убактыңыз кетет. Молодец, азаматсыз дейт элем. Анан сиз эмнеге тартасыз? Телефонгобу, кандай кылып тартасыз? Телефонго эле тартам. Бул тандаган нишадан да көз каранды экен. Агай мен премиумда окуганым үчүн көп нишаларды берди. Башында нишаларды көрүп алып, мына кыйындай сезиле берет экен да. Анан уже өзүмө жаккан нишаны тандадым. Анан ошо сиз удачныйда ниша бергенсизби? Мен өзү курстун башында жүктөй албай калдым, шартка байланыштуу. Курстун ортосунан баштап жүктөдүм. 16 күндө 100,000 подписчик. Молодец. Топтоп эле сразу сизге жаздым, агай сүйүнчү деп. Ооба. Анан 23 күндө 155,000 подписчикке жетип отурам. Эгер мен да курстун башында алгачкы видеомду жүктөп баштасам, балким квартира утуп алмакмын. Ооба. Бирок баардык нерсе Аллахка таандык. Буйрук менен. Ошол утуп алган балдарды көрүп аябай сүйүндүм. Анткени алар чындап эле көптөн бери мындай муктаж болуп жүрүп, кыялданып жүрүшүптүр. Зато мен квартира утпасам дагы ошонун эсебинен ушундай подписчиктер топтоп монетизацияга да жетишим аз калды. Ошол себеп болуп кетти десем болот. Анткени ушундай чоң байге койбосоңуз, балким мен курска да катталмак эмесмин. Катталсам деле мотивациям өчүп 1-2 видео жүктөп калып калмак белем. Ушундай кыларыңызды билбейт да калып кетмексиз да. Билбей да калып кетмекмин да. Азыр мен аябай кызыгып, керек болсо мен эле эмес, бүт үй бүлөм. Апам 56 жаштагы апам да кызыгып ошо канал ачты. Видеосун жүктөйүн деп даярданып жаткан убагы өзүм бир туугандарым, апчем, сиңдим, байкем алар да баары канал ачып, сиздин курсуңузга окуйбуз деп даярданып турушат азыр. Машалла. Ютуберлердин үй бүлөсү болотсуздар да сиздер дагы. Демек, ийгилик каалайм. Чындыгында азыркы чакта ютуберлердин үй бүлөлөрү аябай көбөйүүдө. Себеби дегенде ушинтип катардан бирөөсү результатка, жыйынтыкка жеткенден кийин калган баардыгы умтулушат да. Мен дагы канал ачайын, мен дагы кылайын деп. Демек баардыгы уже канал ачып даярдап коюптур да, мындай стартта турат экен. Жакшы. Анан ушул жактан дагы бир айтып кетчү нерсе, сиз өзүңүз ушундай результат көрсөтө алышыңызга көзүңүз жетти беле башында, ушундай кыла алышыңызды кайдан билдиңиз? Жок, жеткен эмес. Мынчалык бат результат болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Эми бир 15,000 подписчик топтосом керек бир айда дегем да. Ошол болсо болот деп, Ошондой андан ашыгына ушу менин жеткен эмес. Азыр өзүм да шок болуп отурам. Анан сиздин историяңызда эң көп рекорд койгондо мен болуп атканыма сыймыктанып атам, чындыгында. Ооба, анткени бул биздин тарыхыбызда биринчи жолу болуп атат. Биз жалпы 4 жылдан бери окутуп келатсак дагы ошол 16 күндүн ичинде 100,000 подписчикти кылуу деген нерсе, если мындан даже 2 жыл мурун алсак деле ал мүмкүн эмес деген вопрос болмокта. Азыр ошол нерсени сиз мүмкүн экенин далилдеп отурасыз. Бул дагы сиздин аракетиңизден, мээнетиңизден, ошондой бир иштегендигиңизден улам болуп саналат. Анан жалпы окуу боюнча дагы кандай бир ой пикирлериңиз бар? Кошо мисалы үчүн сабактын өзү, структурасы, түзүлгөнү сизге жактыбы деген маани? Мен өзү көп курстарда окуйм да, ар кайсы тармактачы. Анан сиздин курсуңуздун эң жаккан жери без воды деп коет го. Суусу жок. Эч лишний эч нерсе жок да. Ар бир мындай өзүңүз дагы оратор болгонуңуз үчүнбү, мындай ар бир сөз так, даана, укулуктуу, мындай кайра уксаң да тажабайсың. Башкалардын курстарын угуп атып мындай уйкуң келип кетет да. Андай эмес. Прям мээңди ачып эле куюп койгондой болот экен. Сабактарда кыска. Мисалы декретте энелер үчүн биздин убактыбыз өтө тар да. Анан бат эле угуп сразу практика жүзүндө да. Анан мисалы үчүн Redmi колдонгондор үчүн өзүнчө сабак, айфондорго өзүнчө сабак, компьютер менен өзүнчө көрсөтүп турсузда, эч мындай почти сурооң жаралбайт экен да.
ушунчалык мындай баа бердим. Мен ойлогондон дагы сапаттуу курс жаздырганыңыз үчүн сизге ушу биринчиден Аллах ыраазы болсун. Рахмат. Аябай суктанып, ар бир сторисиңизди көргөндө дагы мындай кызыгып, сыймыктанып көрүп атам. Бизде Кыргызда ушундай азаматтар бар болгонуначы. Ата энеңизге алкыш. Ушундай дагы улантып бериңиз. Мисалы үчүн көптөр түшүнбөшү мүмкүн. Мен ички кухнясын билген үчүн, курс окуткан үчүн билем да. Мындай бул чоң жоопкерчилик. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, бул курс сатып мындай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн депчи. Жок. Агайдыкына өзүм окуган үчүн да 100% билдим. Анткени ушундай байгелерди берип, курска окуган адамдардын до конца жеткирип, курсун эле сатып койбостон, курс бүткөндөн кийин да суроолоруңа жооп берип, монетизацияга жетсең ага жардам берип, мындай өзүн 100% эмес, андан да ашык актайт экен да. Ооба. Кайтарым байланышта сөз жок эми ага. Анан жалпы ошол сизди көрүп аткан адамдарга кандай бир кеңеш берет элеңиз? YouTube чындап эле оор бекен же YouTube'ду баштаган ошол сиз айткандай эле күнүнө 10 мүнөт убакыт бөлгөн жетиштүү дедиңиз. Анан мындай бир коркуп, баштай албай кыжалат болуп жүргөндөргө эмне деп айтат элеңиз? Чындыгында оңой жумуш жок да. YouTube эле эмес, любой сфераны алсак бир жоопкерчилик болуш керек. Анан стабилдүүлүк керек. Анан курсту окуп деле таштап койгондор көп. Ооба. Эң биринчи эле ошол сабырдуулук керек экен. Мен деле башында ушунун баарын тартамбы деп башында бир аз чоочуладым да. Эми күндө тартыш керек экен депчи. Анан менде мотивация болду да. Ошол мотивация болуш керек экен. Үй деген нерсе көзгө көрүнүктүү. Анан кой деп туруп уйкудан калсам дагы деп башында уктабай жүрдүм. Түнү менен тартып, монтаждап башында кыйын болот экен. Анан бир кылган ишиңди кайра кыла берсең мастер болуп калат экенсиң. Сиздерге айтарым, коркуу бул норма. Коркуш керек, адам болгондон кийин коркобуз. Бирок коркуп отура берсеңиз, отура бересиз. 1 жылдан кийин деле, 2 жылдан кийин деле. Ошондуктан азыр баштаңыз. Анан башында албетте бир аз кыйынчылыктар болсо, ошого чыдаш керек. Анан барып акырын болот. Башында канча убакыт бөлөт элеңиз, азыр канча убакыт бөлөсүз? Башында ачыгын айтсам телефон колума түшпөй калган да. Түнү күнү отурам, кечке эртең эле жанагы макет жасап, башында жасаганда да кыйын болуп атты, монтажда кыйын болуп атты. Анан үйрөнүп калгандан кийин уже почти максимум 10 минутта кетет азыр. Эми буйруса мына ушинтип биздин маегибиз да кайгана чыгып калды. Эгерде элге, жалпы биздин көрөрмандарга кайрыла турган сөзүңүз болсо, эркин микрофон. Албетте, баарыңыздарга YouTube'дан акча тапса болот экенине өзүм айта алам, өзүм практикамда. Сөзсүз окуңуздар. Эң биринчи эле албетте курс окубай деле өзүңүздөр иштесеңиздер болот. Бирок өтө көп убактыңыздар, мындайча нервиңиздер кетип калышы мүмкүн. Анан ошого эң күчтүү, өзүнүн ишин так билген, практик эксперт тандаңыздар. Ал эми кантип тандайм десеңиздер, Азирет Али агай пример болуп бере алат. Мен Азирет агайдан окудум, сиздерге да сунуштайм. Окуңуздар, эч коркпоңуздар. Анан албетте ийгилик оңой келбейт. Бир аз башында кыйынчылыктар болсо, сабыр кылып алып кетсеңиздер эле буюрса сөзсүз сонун жыйынтык болот. Рахмат чоң. Алла ыраазы болсун.